Иш чаранын алдында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ырдап чыгышты. Уюштуруучулардын айтымында инклюзивдүү деп аталган бул чемпионатка жалпысынан 100дөн ашык майыптыгы бар адамдар катышууда. Инклюзивдүү деген бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга бирдей шарт түзүлсүн деп аракет кылабыз. Анан спорт бул жашообуздагы бир чоң тармактардын бири болгондуктан биз ушу армрестлинг бул жылкы армрестлинг чемпионатын инклюзивдүү кылып өткөргөнү пландап, анан ошон үчүн ушу коомубуздун бардык жарандары бирдей бирдей көз карашта болсун деп инклюзивдүү мүмкүнчүлүк алсын деп инклюзивдүү өткөрүп жатабыз. 2 күнгө созулган спорттук мелдештин жыйынтыгында тандалып чыккан мыктылары келечекте дүйнөлүк чемпионатка катышат. Негизги мааниси бүгүн Кыргызстандын чемпионаттын жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы курулат. Кол күрөш боюнча. Иш чараны майыптарга юридикалык жардам көрсөтүү фонду, Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси жана Евросоюздун долбоору биргеликте уюштурду. Биздин долбоордун эң алгачкы максаты бул гендердик теңчиликти өркүндөтүү. Алардын арасында сөзсүз түрдө майыптыгы бар аялдарга да абдан чоң басым жасайбыз. Алардын укугун бузулбоосуна дагы чоң маани беребиз. Анан алардын ушуга окшогон иш-чараларда деги эле ушул инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө салымын кошууга дагы абдан көп көңүл бурабыз. Ушул повестканы биз өткөн жыйында бекиткенбиз. Спорттук иш-чарага катарлаша эле өкмөттөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун төрагалыгы алдында майып адамдардын укугун коргоп, ар тараптан маалымат алууга жеткиликтүү болушун камсыздоого арналган жыйын өтүп жатты. Бишкек шаарында биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар онлайн түрдө маалымат алып туруш үчүн атайын шарттарды түздүк. Алдыда пландалган иш-чаралардын бардыгын биз социалдык тармактарга жана маалымат каражаттарына жарыялап, алдын ала активдүү кабар берип турабыз. Уюштуруучулардын айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коомдук иш-чараларга, спорттук мелдештерге активдүү катыштыруу аларга аябагандай дем күч берет. Көпчүлүк менен пикир алышып, маектешүү чөйрөсү кеңейет. Арасында спорт жагынан эң мыкты көрсөткүчкө жетишип, дүйнөлүк чемпионатты багындыргандар дагы бар. Тариел Чуңгулов, Сиязбек Нурманбетов, Ала Тоо 24.